Саламатсыздарбы? Жалпы Ош ТВ телеканалынын жалпы көрөрмандары, жалпы жамааты сиздер менен көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Негизи башкача ойлонуп, мындай башкача мамлекет өзгөчө, бирок ал кыз менен биздин аябай мындай сүйүү деп мындай жагандай пока андайларды сурабайт. Бирок клипте аны элдер билбейт башындачы. Ушинтип турганыбыз кеч кирди да, саат 11-де баштаганбыз. Ошол жерге барып, эптеп барып койдук, артыбыздан жанагындай оттор кайнап. Арген деген негизи мындай ойлонгону орусча ойлонот дегендей да. Болду? Урдатып жатам кимге жаштыгымды, улгайды сени көпкө көрбөй көзүм. Негедир эски ырлардан мен дагы мындай жаңылагым келип жүргөн. Биринчиден бул ырды менин өзүмдүн досум, Эсен деген досум жаздырган болчу. Бирок ал тилекке каршы, ал сапатсыз болуп калгандыктан ал ыры эч жака чыкпай калды да. Анан мен 2 жылдай угуп жүрдүм. Бул ырды мен жаңылашым керек болуш керек депчи. Анан ой келди. Мындай ушул ырды аябай сөздөрү да жакшы экен депчи. Мисалы үчүн жашоодо ар кандай болот, жакшы кыздарга жолугасың, жакшы адамдарга жолугасың. Андай кыздарды мисалы үчүн сүйбөй коюу чындап эле мындай күнөө сыяктуу. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Негизи бир аябай жакшы кыз бар эле. Бул ал адамга да аябай жакчу да булар. Аябай жакшы кыз болгон. Бул ырды мен ырдап берчүмүн дайым. Ал кыз да суранган ушул ырды чындап эле чыгарып көрбөйсүзбү деп. Бирок ал кыз менен биздин аябай мындай сүйүү деп мындай мамилебиз өтө терең эмес. Мындай жакшы таанышпыз, жакшы азыркы учурда. Ошол себептен жазылып калды да. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр баары жалган. Музыкалык жактан устаздарыбыз айтчу, сен өзүң ыр чыгарасың, сен өзүңдүн гана ырларыңды ырда депчи. Бирок аларды мындай кандай десем, өзүм ырдагым келгендиктен эле мындай ушул ырды башка бирөө ырдап салбаш үчүн бир аз эртерээк шашылып койдум да. Бирок негизи чындап эле андан кийин өзүм да ойлонуп калдым. Мындай өзүмдүн эле азыркы ыр чыгып аткан кезде, жазылып аткан кезде өзүмдүн эле ырларымды ырдаган бул туура экен депчи. Себеп дегенде бул эски ырларды бузуп алышы мүмкүн, анда жоопкерчилик аябай чоң да. Себеп дегенде элдин жүрөгүнөн мындай түнөк тапкан музыкалар да, ошону бузуп албаш үчүн мындай азырынча бир аз тажрыйба керек экен. Бирок азыр деле анча деле өкүнбөйм, бирок буга чейин ырдап чыккан ушул Талайбек Туранттын ырларынан ырдап чыккан ырчылардан сурадык. Кимден сурадыңар деп. Каяктан сурасак болот биз дагы депчи. Мындай бир ооз уруксат алып коелу деп. Бирок алар деле эч кимсе уруксат албаптыр, туугандарынан деле, анын туугандары менен деле каякта жашайт эч ким билбейт экен. Ошол себептен ырдап койдук, бирок алардын туугандары деле кубанат болуш керек. Себеп дегенде бул эски ыры кайрадан жаңыланып чыгып атканы мындай бир кайра жакшы нерсе болуш керек деп ойлойбуз. Бирок качандыр бир концерт коюп, мисалы үчүн ошонун айылына деле барып калаттырбыз буюрса. Ошондо туугандары менен балким ошондо таанышып, ошондо ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эфирден балким көрүп калсаңыздар, биз негизи ушул ырдын эч кандай нотасын бузган жокпуз. Автордун укуктарын бузган жокпуз да, ал жактан жазылган нерселерди. Колубуздан келишинче аракет кылдык. Чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Ушул ырды ырдап чыкканыма менимче сиздердин оюңуздар түз деп ишенип. Ордуңду толтура албайсыз дайт күгү, муң канган күгүгө да убал керек. Клип аябай жакшы болду деп ишенем. Себеп дегенде буга чейин клиптерим мындай кадимки эле жөнөкөй нерселерден болчу да. Жөнөкөй эле окуялар болгон. Бул клипте мындай өзгөчөлүктөр аябай көп. Азыр ошол өзгөчөлүктү киргизген бул жерден айта кетчү Арген деген
клипмейкер бала бар, инебиз. Бардык идеялар ошонуку десем болот да. Клипте кандай десем, биз эскиче нерсени чагылдырган жокпуз. Бул жакта заманбап бүт бары. Основной бул жерге кадрларга иштелген. Так. Келер. Давай. Не, крупный. Не, болор, ошондой күлүп. Не, давайте. Жылмайып кач. Деп күлүп. Мени караба главное. Мындай сценарийге дегенде кандай десем, муну жаштар көбүнчө жаштар жакшы түшүнөт болуш керек да. Бул жерде кызды аябай мындай барктап улуу экендигин, бирок тилекке каршы клипте кыз мындай жок болот да, аны элес эле чагылдырат да. Бирок клипте аны элдер билбейт башындачы. Бул негизи бирок аягында кыздын ошол акыркы кадрда кыз мындай элес болуп ошол жерден көрүнгөндө анан элдер түшүнөт да, кыз каза болгон, мындай кайтыш болуп кеткен кыздын эмесин чагылдырганбыз да. Ал жерде бактылуу күндөр болот, бактылуу мүнөттөр баары камтылат. Бала просто эмесин күтөт да, ошо мындай сагынат, аны эстеп, дайым мурунку эмелерин эстеп жүрөт да. Аягында ошол кыз жок болот клипте. Ошондо мисалы үчүн мен дайым фортепиано ойноп атканда деле, сыртта басып жүргөндө деле, мисалы үчүн бир жерин канаса деле, мисалы үчүн аны арчыганда ал элес болуп дайым жанында жүрөт да, бирокчу. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман. Мындай клиптер жок дегендей ушул жакка токтолдук да. Бүт баарында эле жакшы кыздар бар, бүт баардык клипте эле жакшы кыздар, татынакай кыздар, ошого сүйүүсүн арнап бүт баарында бар да. Анан Арген деген негизи мындай ойлонгону орусча ойлонот дегендей да. Мурат. Башка салыштырмалуучу, мен башка клипмейкерлер менен деле иштешип көрдүк. Анан бирөө негедир Арген башкача иштейт экен. Ойлору да башкача экен. Ага биздин айткан идеяларыбыз аны көбүн колдобойт экен. Ал өзүнчө ойлонуп, өзүнүн оюн бербейт экен да көбүнчө. Мындай башкача бала экен да. Жөн тур сен. Башнакай тур, кыздардай болуп тур. Пока чыкырып. Мен негизи ал жерде просто эмелерди кадрга, кээ бирки эле эпизоддорду гана сунуштагам. Ал жерде мындай жолдун ортосунда фортепиано менен ойноп, кадимки эле машина өтчү жолдо түндө ошол жерде фортепиано ойношубуз керек. Ошол жерде светтер, дым чыкса бүт баары белгилүү. Ошол жерде ноталар учуп, ошонун үстүндө жатып, мен жатканым, ошол жерде сагынып эме болгондорум бүт ошол жерде тартылыш керек деп айткам. Ошол идеям гана кошулду бул жака. Андан акырында ошол кыз материалын тартылып, материалдын аркы бетинде болот. Ал жактан свет берилгенде кыздын элеси чагылат. Ошол идея меники. Калган бул жакта күзгүлөр, айнектер, бүт ошол Баймандын, Аргендин эмеси да, идеялары. Өчүрчү? Бүгүзчү? Резко кылчы. Нормально, ошондой кылат. Ой! Биз негизи башка сценарий жазганбыз да, буга чейинчи. Аргенге чейин Керим деген бала менен тартмакпыз. Ага бир 2 жумадай даярданып жүргөндө Керим деген оператор бала ооруп калды. Кийинчерээкке калтыралы деп. Ага убакыт созулуп атты. Биз ошондуктан буга чейин Аргендин тарткан жумуштарын көргөнбүз, клиптерин. Анан Аргенге тарттырам, мындан кийинки клипимди деп жүргөм да. Анан
Кудай буйруп Аргенге чалдым. Керим ооруп калыптыр, сенин колуң бошбу деп. Макул деди. Биз Керим экөөбүз жазган сценарий бар эле. Бирок ал жакта кадимки эле кыз тирүү, клуб, ошол жакта кыз эгиз ушундай нерселер болчу да. Аягында мен эгиз кыздын артынан жүрүп, анан наркып, эгизини көрүп алып, башка жигит менен ушинтип эле таңыркап эле жүрө бермекмин да клиптечи. Ал бергенде Аргенге бири да өзү да жакпай калды да. Мен өзүм түзөм бүт барын дедим. Мага ишенип кой, жакшы кылып чыгарып берем дедим. Макул дедим. Бердим, жазды. 2-3 күндүн ичинде эле тарттык, бирок 4 күн тарттык клипте. Жашоомдо биринчи жолу ушундай оор болду клипте. 3-чү клипим негизичи. 3-чү клипимде аябай мындай кыйналдык да. Бир эле эпизод таң аткыча тартат экен. Жылмайганча. Чачың көтөрүп коет окшойсуң. Мне холодно. Давай, чыдап коем. Biraz kaldı biraz. Var soğunu mutluysun. Давай, бая. Давай, работай. Дымдан. Негизи ал кыз негизи мындай эле жөнөкөй эле кыз да. Ал скрипка ачканчан ойногон эмес, кармаган эмес да. Анан аны ойнотуп отуруш үчүн таң атып атты да. Колдору окшошпойт, суук эшик. Анан Арген бир жерден светтерди коет да, мындайчы. Коюп туруп кызды тартып көрөт, болбой калды деп светтерди жарым саат алмаштыраттар мынтипчи. Болбой калды дегенче генераторубуздун немеси өчүп, бензин өчүп, ага бензинге кетти. Отурабыз күтүп түндөчү. Ушинтип эле бир эле окуяны таң атканга чейин тартып аттык да. Бочка ырдап, бочка менен өзүм ырдаган жер бар. Ал жерди тартыш үчүн заводко барып уруксат ала албай заводдон. Заводдун ичинен эптеп бир жерден уруксат алдык. Ал жерде арматура чыгарган завод экен, мындай аябай темирлер кайнап ташып чачырайт экен да. Ошол жерге бардык. Барганда ал жерде шоланын элесин алып алыш керек да биз. Күн батайын деп калган. Эптеп заводдон уруксат алдык. Жарым саат убакыт калды. Ошол жерге барып эптеп барып койдук, артыбыздан жанагындай оттор кайнап, үстүбүздөн немелер өтүп атат, арматураларчы мындай. Анан ал жактан неме берди бизге жазып. Бул жакка кол коюп койгула, эгерде бирдеме болсоңор биз жооп бербейбиз дегенчи. Себептен аяктан үстүбүздөн тонна арматуралар өтүп турат экен да. Түшүп кетиши мүмкүн экен. Ошол жерден жүрөк түшүп, ошол жерден коркуп, ошол жерден жарым сааттын ичинде тартканга жетиштик. Себептен күн батып кеткенден кийин ал жерден тартканга болбой калды да. Ошол жерлер кыйын болду. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Фортепианоны түнү менен көтөрдүк. Көтөрүп 500 метрик жерге чейин алып бардык. Ошол досторума да ыраазычылыгымды айтып кетейин. Күндүгө ар бир тартып аткан күндө 20дан досторум жүрдү. Ошол бүт барын көтөрүп. Анан ошондо фортепианоны көтөрүп чыгып, ошол жерден ойноп таң атканга чейин. Таңкы саат 4кө 5ке чейин ойноп, ошол жерден бүтүп анан фортепианону кайра студияга көтөрүп алып барып жеткирдик да. Мындан чыгарып атабыз. Ооруп экен? Аябай. Жок, аябай жеңил экен деп. Бунун жаман оор го. Ким тартам десем. Шунар жөнүнө койгоңор да балдар десе. Сурап жана кой кетет дейм да. Машина минип кетпеди дейм. Эжат кылай. Көбүнчөсү түндө тартылды. Бир эле жери бар, ошол кыз менен экөөбүз мындай терезе алганбыз, сатып алганбыз. Ошону мындай паркта туруп экөөбүз наркып өттүм, ал берип кетти.
туруп ушинтип турганыбыз кеч кирди да, саат 11-де баштаганбыз. Саат 6-га чейин ошол жерин тарттык. Кеч ушундай аябай майда тартат экен. Окшото берчи болдум өзүмдө өзүм. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө. Башка клиптеримден такыр башкача негизи. Аябай ыраазымын. Ушул клипмейкер менен дагы да иштешким келип жатат. Мындан ары дагы буйруса. Бирок аябай жакшы даярданыш керек экен. Жакшы бүт барын даярданып, тактанып, анан иштеш керек экен. Мисалы үчүн ал жакта клипте, мисалы үчүн ошол менин чыгармачылыгым менен иштеп атабыз да ошол жерде. Ал жерде чын айтканда мага эле жеңил болду да. Өзүм ишим жүрүп атат да. А досторум күтүп отурат. Аларга кыйын эле болду, тоңуп, үшүп. Ал жакта мен үшөй деле аттым, үшөгөнү деле билбей аттым. Ишыкса менин ишим жүрүп атат да себеп дегендечи. Ошону ойлойм, бул чыгармачылыктан бир эргүү болуш керек. Ошонун күч деми менен үшүбөй, тоңбой, уйкубуз мындай келсе дагы тарттык да. 5 күн, бир жума аябай кыйынчылык болду. Ошону эртеси биз туулган күндү өткөрмөкмүн. Ошол моментте туулган күнүмдү биз эмеден тостук да. Клип тартып атып тостук. Мукем бүгүн туулган күнү Көрмөк алып экенбиз. жүрөт. Туулган күнү мен. Туулган күндө мынандай азыр банкет болуп атат бияка. Жок. Үйүнө барат ага. Келгиле. Saat 1. Ошондо бир Нооруз деген бир акебиз бар. Токтогулдук. Ал өзү бир чоң ресторанда ошол жакта бир жумуш кылат. Ал жактан бизге толтура тамактарды алып келип, пловторду алып келип, ошол жерге туулган күнүмө. Анан ошол жерде паркта түнгү саат 12-ден өткөндө ошол жерден анан тостук да. Анан таң атканга чейин тарттык, ошол күнү бүттүк. Анан кечинде туулган күн өткөрдүк. Ошол жалпы кызмат кылган, анан досторубуз келип. Бирок биз ошол туулган күнүмө презентациялайын дегенмин клиптичи. Бирок үлгүрбөй калдык да. Канча аракет кылсаң деле бул жанагындай буйрук экен. Ал ошо бүтөт деген күнүң бүтөт экен, бүтпөйт деген күнүң бүтпөйт экен да. Мендеги сүй менен бул тагдырда бактысыз бол бирок мүмкүн эмес. Акчасы деле жакшы эле кетти. Негизи эми айтпай эле койсо деле болот болуш керек. Бирок негизи пландаштырылган каражаттан жарым эсе көбүрөөк кетип калды да. Себеп дегенде биз адашып калдык ортодончу. Биз светтерди, генератор ушундайларды биз тартылбаган күнү да арендага алып, ал күнү тартабыз деген күнү мүмкүнчүлүк болбой, тартылбай, алардын акчаларын төлөп калып аттык. Бул жерде актрисанын да гонорар төлөдүк. Буга чейин клиптеримде эч кандай төлөнчү эмес. Бул клипте төлөндү да. Себеп дегенде биз бир кыз менен сүйлөшүп, такташып, ошол күнү тартылабыз дегенде ал кыздын жумуштары чыгып, мен мынчада кетишим керек экен, ага ошого чейин бүтөбү деп ушинтип. Анан биз срочно башка кыз табыш керек болду. Байман деген бир иним бар. Ошонун тааныш кызы бар экен. Бирок ал айтты, акчага гонорар төлөш керек деп. Анан айла жок, ал кызга да төлөп бердик, бирок өкүнгөн жокпуз. Ал кыз да жакшы, жылдыздуу, жакшы кыз экен. Клипке жакшы отурат экен да. Бүгүн клиптин 4-күнүн тартып атабыз, ошо Кудай буйруса бүгүн бүтөт. Арген оператор, Алина башкы каармандагы кыздын ролун ойноп атат. Ошол аябай сон болуп атат. Максаты эле эме мындай элдин жүрөгүндө калган ырда. Буну чоң апаларыбыз, чоң эжелерибиз, байкелерибиз укканда өзүнүн жаштыгын эстейт. Өзүнүн эски сүйүүлөрүн эстеп, жаштыгын бир эске салып, мындай жакшы маанайга келсе экен деген тилектер менен биздин да балалык ушул ыр менен өткөн, ушул чыгармалар менен чоңойгонбуз да. Анан ушул чыгарманы эле ушинтип элдин кайра эсине салып коюу деген максат болгон.